Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Интеллектуалдарга жалпы салам. ЛТРде билерим ордо. Бүгүн 26 январь 2025 жыл. Жаңы жылдагы экинчи оюну сиздерге тартууланмакчы. Барыңыздарга жакшы маанай каалайбыз жана бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн сиздерге каршы жаңы команда биздин студиябызга келген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул сиздер көрүп турган команда бүгүн биринчи жолу оюн өткөрөт. Бул да болсо коомубузда интеллектуалдык оюндарга, интеллектуалдык майданга кызыккандар өтө көп экендигинен кабар берет. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Абибила кызы Бактыгүл жетектеген команда биздин студиябызга келген. Аны эмесе команданы ордого чакырууну баштайм. Орозгүл Мадаминжанова команданын мүчөсү, Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин кесиптик колледжинин биринчи курсунун студенти. Дагы бир экинчи катышуучубуз Разияхан Халмурзаева. Ушул эле окуу жайдын англис тили сабагына мугалим кесипте окуп жатат, биринчи курс. Кийинки катышуучубуз Токтосун кызы Айназик. Биринчи курсунун студенти, медицина факультетинде окуйт. Сатилова Рыскүл. Мектеп окуучусу. Элдияр уулу Тимур. Табигый педагогика жана маалыматтык технологиялар факультетинин 4-чү курсунун студенти. Жана команданын капитаны Абибила кызы Таттыгүл. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин кесиптик колледжинин биринчи курсунун студенти. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биринчи жолу бет ачар оюнун өткөрөт. Таттыгүл, биздин студиябызга кош келипсиздер. Биринчи жолу биздин студиябызда отурасыздар. Билерман ордодо маанайыңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Урматтуу алып баруучу жана урматтуу ордо, Билерман ордонун көрүүчүлөрү, маанай эң сонун, буюрса жеңиш менен кетебиз. Команданы кол чаап кубаттап коебуз анда. Биз анда оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кимде-ким биздин экранга оюнга жаңы кошулган болсо, анда биздин экрандагы даректерди жазып алыңыздар. Ош шаар көчөсү 330 каттар үчүн Билерман ордо Facebook'та баракчабыз бар, ал жерге катталып суроо калтырыңыздар. Instagram'да Билерман астыңкы сызыкча ордо деген расмий баракчабызга катталып, ага да суроо калтырсаңыздар болот. YouTube'да Билерман ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман ордо деп издесеңиздер жетиштүү. Ал эми биздин оюнду колдогон өнөктөштөр, булар адаттагыдай эле Барболго алгыш билдиребиз. Адал Таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгиликтерди каалайт. Жана ошондой эле Таев костюмус дүкөнү, Таев костюмус сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Анда биз оюнду баштадык, урматтуу билермандар. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Эреже барыңыздарга маалым, 1 минуталык убакыт талкууга берилет. 50 секунд болгондо сигнал берилет. Демек, ушул 10 секундун аралыгында капитан ким жооп берет же өзү жооп берет, ошону аныктап алыш керек. Кенжебай Эшматов Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Кээ бир соода борборлорунда мына ушундай бананга окшош ушундай жасалган формаларга кандайдыр бир нерсе тууралуу эскертме жазылып коюларын көрсөк болот. Бизде Ошто мен көрбөдүм, балким барбы жокпу, бирок башка шаарларда бар экен. Эми сиздерге суроо. Ушул бананга окшотулуп жасалган ушундай бир предметке эмне деп жазып коюшу мүмкүн? Эми жазуусу нар жакта турат, биз аны бекитип коюптур. Убакыт кетти. Эмне деп жазылышы мүмкүн жана кандай максатта турат? Кетти. Ол сыйгалак деши мүмкүн. Ошондой эле эскертүү берип коюшу мүмкүн. Таштанды. Ошол жанындагы эмеге ташталган идишке. Тазалыкты сактап
Банандагы эмне немеси болушу мүмкүн? Эскертүүсү типа. Бул Банан. жолу. Неге салыштырсак болот? Биринчи Скользкий пол деген. биринчи ошо сыйгалак пол деген, экинчи Тазалык сактап. тазалык мусорду ичине салып. Бирок скользкий пол көбүрөөк келип атпайбы баягы Бананды эмеге салыштырсак? кино немелерде дагы көрсөң керек. Бананга сыйгаланып жыгылып жиберет го адамдар, ошондой болушу. адамдарга зыян жетпесин деген максатта. Анда Же болбосо же банандын кабыгын ыргытпага деген маанидеги деле Андан же ал деле вариант. Ким жооп берет, Таттыгүл? Тимур мырза жооп берет. Тимур. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп мындай болсун. Биздин жооп скользкий пол деген. Кыргызчасы? Тайгалак пол деши мүмкүн да, мисалы үчүн. Эмне максатта коюп атат ошондо муну? Этият болгула деген максатта мындай секинирээк жүргүлөө дегендей. Жуулган таза пол, себеби эмне деп атат? Сыйгаланып жыгылып кетишиңиздер мүмкүн дегенде, мындайча айтканда банандын мисалында берип жатат. Жооп туура, 1-0. Команда өз эсебине упай ачты. Биздеги мекемелерге ушундай эскертмелерди койсо болчу экен деп калдым. Экинчи раунд. Бүгүн ушул команда жаңы ойноп жатат. Буга чейин Алия Жумабаеванын командасы дагы биринчи жолу ойноп кетти. Ал команда текке каршы 6-3 эсебинде биринчи оюнда жеңилип калды. Бүгүн бул команда кандай жыйынтык көрсөтөт? Алдыдагы 45 минутада биз билебиз. Сиздер суроо жөнөтө берсеңиздер болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, билерман астыңкы сызыкча ордо биздин Инстаграмда баракчабыз. Катталыңыздар жана суроо жөнөтүңүздөр. Мээрим Тыныбек кызы Базар Коргон районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Ушул нерсенин көрүнүшү, мен бир нерсени назарга тутуп атам. Ушул нерсенин көрүнүшү ар кайсы өлкөлөрдө ар түрдүү, балким смайликтерге да окшоп кетет, смайликтерге. Кээ бирлери таң калган жүздү көрсөтсө, кээ бирлери ачуулуу жүздү эстетет. Кандай болгон күндө да биз жаш балдарды андан алысыраак кармашыбызга туура келет. Бул эмне? Ар кайсы өлкөдө ар түрдүү деп атат. Смайликтерге окшош. Биз бирок жаш балдарды андан алысыраак караш керек. телефонбу. Телефон Ар кандай болушу Смайлик окшош экен деди да. смайликке окшош. Бул нерсенин көрүнүшү да ар түрдүү деп атат. Балдар ойной турган ийне, балдар неден Балмуздакты же. көрүнүшү ар кандай. Бирок смайликтерге окшош, бирок балдардан абайлаш керек деп атат. Там эмне болушу мүмкүн? Смайликтерге окшош нерселер. Вариант. Балмуздактагы бирок вариант. Та эмне жаш балдардан Көрүнүшү. алысыраак көлчүк болушу, жок, көлчүк десек немеге окшойт да? Ушул нерсенин көрүнүшү ар кайсы өлкөдө ар Дагы, түрдүү. дагы, Смайликтерге дагы. окшош, бирок биз балдарды андан тособуз. Балдарды көбүнчө ысыктардан нерселерден алып, Парапоз болушу мүмкүнбү же бирөөлөргө күлкүлүү болсо, кээ биркилерине коркунучтуу болот да. бул жана электр мештери болушу дагы мүмкүн. Ар кайсы өлкөдө ар кандай. Вакыт бүттү. Таттыгүл, ким жооп берет? Эмне жөнүндө сөз кетип жатат бул жерде? Өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Ар кайсы өлкөдө ар түрдүү, смайликтерге окшош. Бул электр мештери деп ойлоп атабыз биз. Электр мештери. Балдар күйүп калгандан көбүнчө биз балдардын коопсуздугу үчүн коркобуз. Смайликтер дегени кандай болуп калат? Меште кандай смайлик болушу мүмкүн? Сиз ошого эмнеге токтолдуңуз, Таттыгүл? Маскара поз деп экинчи дагы бир вариант чыгып атат бизден. Маскара поздор. Маскара поздор. Ушул жооп акырыңыз, Ооба. Жооп кабыл алынат. Жаш балдарды кандай алыстатыш керек болот маскара поздон? жок, коркуп калышы мүмкүн. Жок, коркушу жок. Алар негизи мындай жаш балдарды ошол маскара поздун кийимин кийип урдап кетиши мүмкүн деген коопсуздук бар каралат да бул жерде.
маскара поз Маскара постарбы? Түшүнүктүү. Эми мен туура жоопту айтайын. Негизи сиздин биринчи вариантыңыз бир аз жакындап барды эле. Бирок сиз аны мындай толук айта албай түпкүлүгүнө жетпей калдыңыз. Мониторду караңыз. Булар розеткалар, ар кайсы өлкөдө ар кандай экен да. Бизде деле бар, мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө башкача формада экен. Смайликтерге окшоп турат, ачуулуу, күлүп турган, таң калып турган. Эмне үчүн жаш балдар алыс калмашыбыз керек? Анткени бул жерде электр энергиясы тогу бар. Ай. Бир эсеп. Мерим Тыныбек кызы Базаркулунун бул телегөрчүс бир упайды алып келди. Теңдешүү. Оюнубуз улантылат. 3-чү раунд. Тереңирээк талкуулаңыздар. Тереңирээк токтоп калып атасыздар. This round. Команда даяр, Сіздерге каршы Токмок шаарынан Амантур Мирлан уулу суроо берет. Бул жарнамалык ролик биринчи жолу 1955-жылы жарыкка чыга баштаган. Кийин ал жарнама дүйнө жүзүнө тарады. Тилекке каршы ошол жарнамада башкы ролдо тартылган актерлордун басымдуу бөлүгү өпкөнүн рак оорусу менен ооруп каза болуп калган. Кайсы реклама жөнүндө сөз кетип жатат? 20 секунд кетти. Мурун тамекинин мындай өтө кайсы күчтүүсү деп айтып аткан, жана өтө жоон болгон. Ошонун рекламасы деп ойлойм, себеби мурун ушундай да өтө бай адамдар. Дагы бир вариант не атыр болушу мүмкүн. Жок, бирок Башка вариант. Бир эле вариант эмес, дагы башка варианттар ошо Таттыгүл. Ким жооп берет? Ырыскүл айым. Рыскүл. Биздин командабыздын жообу мындай. Биз буну тамеки деп ойлойбуз. Жана тамекини ушу рекламага тартылганда аны тартып көрүш керек да. Ошо өпкөнүн рагы, өпкө менен ооруп калышы мүмкүн. Мен Мальборону тамекини реклама кылгым келбейт, бирок суроонун немеси ушундай да, мына экранда турат, мына. Булар билесиздер да, реклама тартылганда дубль, кайра дубль болуп отуруп, көптөгөн актерлор ушу өпкөнүн рагына чалдыгып калган. Себеби бул аябай ачуу, анан күчтүү тамеки, дүйнөлүк мындай эң кымбат тамекилердин бири да, ошон үчүн дагы акыр жагы аянычтуу болуп калган ушул рекламанынча. Экинчи суроо. Бүгүнкү күндө тамекини дүкөндөрдө көрүп атасыздарбы? Өпкөнүн рагы, тиштин чирип кеткени, буттун бир нерсе болгону, ушончолук антиреклама болсо дагы кайра чегишип атат тамекини. Экинчи суроо. Ташболот Жолболду уулу, Кадамжай району, Миң Чынар айылынан экен. Россиялык актер Александр Никитиндин бир ушундай айткан сөзү бар экен. Йога менен бардык адамдар машыкса болот. Чалкасынан жатып жерге колун өйдө көтөргөндө, эгер анын колу ушул нерсеге тийип калбаса, демек ал ошол йога менен дагы да машыкса боло берет. Караңыздар, бул өтө мындай бир суроо экен да. Чалкасынан жатып машыккан учурда, колун өйдө көтөргөндө, ушул нерсеге колу тийип калбаган болсо деп атат. Демек ал андан ары машыкса боло берет деген сөз дейт. Мунун түпкүлүгүндө өтө бир башка бир маани бар. Урматтуу билермандар. Эмнеге тийип калбаш керек деп айтып атат бул жерде? Колун көтөргөндө. 20 секунд кетти. колун көтөргөндө калбаш керек. Потолок. Жок, потолок. Ичине тийбейби? Ичине семиз адам. Чалкасынан жатып колун чалкасынан жатып колун өйдө көтөргөндө. Тибе калса мүмкүн. Көкүрөгүнө көбүнчө йога менен аялдар көбүнчө машыгат. Чачынабы? Таттыгүл. Ким жооп берет? Айназик айым жооп берет.
Айназик. Урматтуу алып барчу, биз команда менен кеңешип, жалкасынан жатканда, колун сунганда, жана неме болот го? Кольцо. Йогаларда. Ошого Чоң эмени айтып атасызбы? Кольцону. Мен туура жоопду айтам. Блицте негизи мындай пикир сурабачу элем ордодон. Бирок кимде пикир бар, вариант бар? Урматтуу алып баруучу, эми табыт Кудайса өлсө мүмкүнчүлүк жок да. Тирүү адамдар баардык ийгиликке жетишсе болот. Физиология аткарса болот. Бул нерсе колуң көтөргөндө, демек сен тирүүлүгүңдү билсең болот. Ошол нерсеге тийип калган болсоң да бүттү деп атат. Актер Александр Никитин йоганы ушул нерсеге бир ой келген экен, машыгып жатыпчы. Тирүүлүктө машык кыла спорт менен деген сөз. Тилекке каршы блиц раунд ушул жерден токтоп калды. Үчүнчү суроо калып кетти. Ал суроонун ээси Василий Станчук болчу. Кийинки оюнга бул белек болуп кала берет. Бул эсеп болсо өзгөрдү. Эми телекөрүүчүлөр 1 упай алдыга чыгып кетти ушул жерден. 1 упай алдыга чыкты. Аракет кылыңыздар. 4-чү раундга старт беребиз. Раунд. Команда эгерде жооптон кыйналып калса, олуттуу гана учурда ордодон жардам алса болот. Ушул абалда телекөрүүчүлөр алдыга өтүп кеткенде гана жардам алса болот. Бирок анда дагы олуттуу учурда бул өтө кымбат убакыт, ушул 20 секундачы. Жанузак Садир уулу Базар Коргон районунан сизге каршы суроо берет. Таттыгүл, Билерман ордону сиз канча жылдан бери күзөтүп келатасыз? Эң аз дегенде 12-13 жыл. Ортодо бир аз убакыт көрбөй калган учурлар болду. Бирок Билерман ордо жаңы чыгып эфирге чыккандан баштап эле көрүп жүргөм. Охо, сиз анда эң алгачкы көрөрмандардан болуп эсептелет экенсиз да. Катышсам болор бекен деген ой канчанчы жылы пайда болду сизге? Ошол кезде эле пайда болгон негизи. Бирок ошол кезде мага кол жеткиздей сезим болгон. Буюрса, мындай жаштын тилегин берет деп, арадан канча 14-15 жылдан кийин ошол тилегиме жетип отурам. Ийгилик. Урматтуу билермандар, көңүл буруңуздар. Геохимик Александр Ферсмандын сөзү экен. Караңыз, кандай башаламандык тартипсиз тизилген. Булар дейт дагы арабча, латынча, грекче, персче, орусча сөздөр, шаарлар, мамлекеттер, планеталар, жылдыздар, адамдардын аттары жазылган. Александр Ферсман эмне жөнүндө айтып жатат бул жерде? Тартипсиз тизилген дейт. Кетти минута. Жана химиялык Менделеевдин таблицасы. Менделеевдин системасы. Таблицасы анын ичиндеги нелер, элементтерди айтышы мүмкүн. Биохимик болот атпайбы? Биохимик ушу химияга байланыштуу бир нерсени айтышы мүмкүн. Бул жерде латынча дагы бар экен. Латынча, например, алтын деген элементтердин аты дагы ар кайсы жактан алынган да, ошол болушу мүмкүн. дагычы Да, башка варианттары өз. Башаламандык. Булар биохимик болот. латынча, арабча ар кайсы нерседен чыккан. Ферсман. Жылдыздар Жылдыздар дагы бар экен. Жылдыз барбы өзү негизи? Жаңағы эмедеги химияда таблицада болушу мүмкүнбү? Ошодо ар кандай тамгалар менен да жазылган го ошол. Аргон деген барбы? Жылдыз бар, а? Аргон деген жылдыз барбы? Анда ошондой дагы башка бар. Жана немечи автошколадагы жана таблицасычы. Бирок ал неме болуп калат да. Эрежелер Вариант болуп калат да. Жок, мындай тамгасы алардыкы Ш-дан башталат го, же акырыначы. Таттыгүл, ким жооп берет? Тимур Мурза. Тимур мырза. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, мындай деген жоопту берейин деп атабыз. Бул Менделеевдин системасы болушу мүмкүн. Менделеевдин мезгилдик системасы. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз
Билесизби канча мезгил системасы бар Менделеевдин, Тимур? 118. 118, Баарын жатка билбейсиз. Канчоосун билесиз? Көбүркүлөрүн билем, баягы ферро, магний деген, алюминий дегендерди. Кычкылтек, көмүртек, Күнүмдүк жашоодо мындай көбүрөөк колдонгон нерселерин билем. Бул Менделеевдин мезгилдик системасы. Жооп туура. Ал жерде бардык нерсе бизде ааламга керектүү бардык нерселер бар экен, бирок тартипсиз тизилген. Чындыгында ошондой. Ар кандай абалда кеткен. Эки теңдешүү. 5-чи раунд. 7-чи раунд. Оразгүлгө сөздү берсек, Оразгүл, кош келипсиз билерман ордо. Өзүңүз кандай сезип атасыз Оразгүл? Маанай кандай? Саламатсызбы агай? Бир аз толкундонуп атам. Мирлан Абдыразаков Аксы районунан силерге каршы суроо берет. Экранга көңүл бурасыздар. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга мына ушундай бир предметти телекөрүүчү жөнөтүптүр. Бул ашканада колдонулат дейт. Ашканада кандайдыр бир нерсени өлчөөчү жабдык катары колдонушат. Бул ар кандай нерседен жасалат. Темирден, жыгачтан, желимден дейт. Өзүңүздөр көрүп турганда ар кандай диаметрдеги жылчыкчалары, тешикчелери бар. Маселе ушул жерде дейт. Бул жылчыкчалар менен эмнени өлчөйт? Минута кетти. Ошону өлчөйбү же болбосо пельмен кесе турган формага дагы окшош экен да. Бирок ушул менен кылып турбайт го ар бирини. Пельмен ушул менен толуктуп. Ашкананын предмети болот. Кашык өлчөйбү, кашык Мен биринчи кабылмаш болдум. Кайсы? Кашык чоңдугун өлчөйт экен. Көбүнчөсү ашканада колдонулуп турган, например, кондитерлик тармакта кашык менен өлчөйт. Кашыктын өлчөмүн ушул аркылуу билгенби? Буда биринчиси кичираак, экинчиси чоңураак, ошол Же болбосо чоңураак экен да. бутылканын жана ачкычка да окшош экен да. Бутылканын ар кандай бутылканын крышкасы болгонбу? Ошол Жок, ал башкача эле. Ал аны ачканда өлчөйт деп ашкананын ичинде керектүү. Толук нерсе менен эмнени өлчөйбүз? Периоду, Ооба. 1-2 Быштакты Бул физикалык нерсеге дагы ошо соло дуо деген ошондо бирдин экинчиси деген физикалык терминдер да бар го. Ошондой болушу да мүмкүн да. Ошондо бул кашык өлчөшү мүмкүн же болбосо тамак ашка колдонуп аткан туздун өлчөмүн өлчөй турган, Туздун өлчөмүн өлчөйбү. кум шекери өлчөй турган болушу мүмкүн. Көбүнчөсү ушундай неге татымалдарды өлчөй турган өлчөгүч болушу мүмкүн. Башка нерсени биз чыны менен деле өлчөйбүз да. Таттыгүл. Ким жооп берет? Команданын атынан Орозгүл. Орозгүл. Ашканага жакын элесиз негизи, Ооба. Ашканаңызда ушундай предмет барбы жокпу? Жок. Жок. Эмнени өлчөйт ушу менен? Биз талкуулап, бул менен туз же болбосо сахарды өлчөгөнү иштетет деп чечтик. Бексултан, сиз кандай ойлойсуз? Муну менен эмнени өлчөйт? Бексултан ашканадан алысыраак болушу мүмкүн. Бирок билерман ордо универсалдуу программа болгон үчүн ашканага дагы киришке туура келет. Кой багышка да туура келет, космоско чыгышка да туура келет. Алишер. Бизде бар, урматтуу алып баруучу. Ушундай маалыматты көргөн элем. Бул жерде спагетти камырларын өлчөйт да. Бир адамдык, эки адамдык. Биз болсо кол менен эле мынтип өлчөп туруп мындай кылып салып салабыз да. Бул да болсо ошол тешиктен өткөзүп көрөт да. Шакекчеден өткөндө бир адамга ылайык тамак болот же мынакей. Куду ушундай. Бул спагетти өлчөй турган атайын өлчөгүч болуп, урматтуулар. Бир адамдык, эки адамдык, 3 адамдык, 4 адамдык порция даярдай турган болсоңуз, Орозгүл, ушул жылчтаа карап туруп спагеттини саласыз дагы, демек мына 3 адам төп өткөн деп туруп, андан ашыгын салбайсыз. Биз болжолдойбуз да.
бул так чыгарып берет экен. Ошон үчүн 1 2 3 4кө бөлүп койгон. 3-2 телекөрүүчүлөр алдыга чыгып кетти. Суроо ээси Мирлан Абдуразаковду айта алабыз, мындай мыкты суроону, жакшы суроо жөнөткөн, бирок акырында билебиз кайсы суроо мыкты экендигин билсек болот. Телекөрүүчүлөр дагы алдыга чыгып кетти. 6-раунд. Тимур мырза, Элдияр уулу 4-курстун студенти экен. Өзүңүз тандаган факультетти бул же ата энеңиз оку дегенби? Өзүм тандаган. Педагогика жана маалыматтык технологиялар. Ким болуп чыгасыз ошондо сиз? Информатика адистиги боюнча мугалим болуп чыгам. IT-ге кызыгасызбы? IT-ге албетте. Жакшы, IT-ге кызыккан болсоңуз. Актив дизайндан суроо. Команда эгер ушул суроону тапса, 1000 сом акчасы командага берилет. Урматтуу билермандар. Менин изилдөөм көрсөткөндөй, 8 жаштан 25 жашка чейинки адамдар футбол көрүүнү токтотуп, алар менен ойноону тандашат. Бул биздин балдарыбызды толугу менен өзгөртүп жиберди. Неаполе футбол клубунун президенти Аурелио де Лаурентис мына ушул сөздү айтуу менен эмнени назарга туткан? Кетти минута. Анткени Телефон көп балдар берилип кетет азыр. 8 жаштан 25 ооба, ошо телефон ичинде көптөгөн оюндар бар го. Ошолорду футбол көрүүнү деп атпайбы? Футбол көрүүнү токтотуп, ошол телефондон кандайдыр бир играны ойношу мүмкүн. Футболдун ойуну бар да, ошодон. Ооба, ошону играшы өздөрү. же болбосо жана PUBG деп көпчүлүк ошону ойнойт го. PUBG, Free Fire. Ооба, ошол бирөөнү токтогостон жалпы кылсак да болот экен, а? Ошо эмнеге именно футболго токтотот деп атпайбы? Футбол, например, көбүнчө балдар футбол жакшы көрөт, а футбол ошодон да баш тарта турган нерсе болуп атат да бул. Ошондо ал өзгөртүү деп атат, э? Эмнени назарга тутулат дегенде ошондо телефондук оюндар болушу. Ооба, телефон. Бирок 25 жаштагылар ойнойт да. Бирок PUBG ойноп атпайбы? Бул телефон деген. ооба, бирок Телефон ошо ичинен 25 жашы деле 45 жашка чейиндеги кыз ойногондорду көргөмүн да. Таттыгүл. Бизден Тимур Мурса жооп берет. Тимур. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, телефон же болбосо телефондук оюндарды назарга тутушу мүмкүн деп ойлойбуз. Тагыраагы смартфондор жөнүндө сөз болду. 3-3 эсеп. 3-3. Команда дагы теңдешти. Теңдешүү, кайра калып кетүү, кайра теңдешүү, кайра калып кетүү болуп атат. Бирок команда алдыга чыгып кете албай атат. Упайлык көрсөткүчтө. 7-раунд. Гайыпова Райхан Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроо. Петр Биринчинин тушунда Россияда солдаттардын мундир бул аскердик кийим, билесиздер, э? Мундиринин жеңине сөзсүз топчуну тага башташкан. Мисалы үчүн Тимурду мисалга турган болсок, Тимур мундир кийип жүрө турган болсо, мундирдин жеңине, мисалы үчүн костюмдун жеңи азыркы, топчу тага башташкан. Сизде топчу барбы? Бар экен, а? Бул деле менимче ошондон калышы мүмкүн, билбейм. Топчуну тагуу чындыгында мындай бир зарыл нерсе катары киргизилген Петр Биринчи тарабынанчы. Мурда демек ал жок болгон. Силерге суроо. Эмне кажет болгон мундирдин жеңине топчу тагууга? Минута кетти. Ар кандай адамдар кийиши мүмкүн да. Толук адамдар Ошондо колдору убагында жанагы аларда форма мындай мындай чыкканда өтө жетишпеген да. Ошондо жана солдаттар колун мындай арчып салганда кайра арчып алыш үчүн ошо мындай эме алып койгон, топчуну коюп койгон.
мен бул жерден окуган элем. Ошол болушу мүмкүн. Дагы экинчи бир варианты, нерсе- ал мундирди башка бир аскер билсе ага чоң болуп калган. Чоң болсо негизи жең адамга ыңгайсыз жаратат го, ошону байлаш үчүн дагы мындай адамга кичирейип чоңойгон. ошол үчүн Чоңойтуп болушу мүмкүн. кичинерткени Азыр дагы. мына костюмдарда турган топчуну кичинертип чоңойтса болобу? Жок да. Эми бул аз заман Ачылып жабат да. Жок, ошол убакта деле ушундай болгон да. Бирок ошол вариант дагы жакшы чыгып атат. Бирок бул жерде ошол тазалык маселеси дагы болушу мүмкүн. Петр Первый ушул согушта эч кандай азыркыдай шарт болгон эмес да, платочка, салфетка деген. жылуусуга саат тагынганда Эми согушта каякта согуш убагында болуп аткан. Себеби ал малда жана акча жетишпегендик мал болгондо, себеби дегенде ошо ар ким мындай майлык жок болгондуктан ага арчып коюп атышкан. Ошон үчүн арчыбаш үчүн Таттыгүл, ким жооп берет? Биздин команданын атынан Ырыскүл айым жооп берет. Ырыскүл айым. Мен ушул мундирден биз командабыз менен мындай жоопко келдик. Согуш маалында кризис болгон, ошондуктан жанагы солдаттар мына эмесин жеңинен арчып коюп аткан да, ооз орун колдорунча. Ошону арчыбаш үчүн ошол жерине топчу коюлган. Себеби ал арчып аткандан неприятно болот. Ыңгайсыз болот. түшүнүктүү. Мен азыр мониторго салыштырмалуу ошол убакта кийилген мундирди коюп атам. Алды жагынан жана арт жагынан көрүнүшү. Алды жагынан карай турган болсок, топчуну көрсөк болот. Топчу ушул алаканын туштап тигилгенин байкасак да болот. Азыркы костюмдордун топчусу бир аз ылдый жагында. Тимурдун костюмунан көрсөк болот. Бирок бул топчулар бир аз өйдөрөктө коюлгандай, да? Эмне үчүн Петр биринчи ошону эрежени киргизип салды? Туура жооп. Аскерлердин көпчүлүгү Россиянын айылдарынан келген дыйкандын балдары болгон. Жөнөкөй, карапайым. Алар тамак жегенден кийин оозун жеңи менен арчы берип, жана жерди кир кылып салган. Андан кийин ошол жерин таза кармаш үчүн топчу тегүүгө буйрук берген. Жооп туура. 4-3 эсеп. Билермандар бир упай алдыга чыгышты команда. Демек, мен ойлоп атамын, азыркы костюмдардын дагы топчулары ошондон калганбы? 8-чи раунд. Эмне үчүн костюмдун топчусу ушул жагында? Алишер, билесизби? Кимде маалымат бар? Же бул дизайн, стилби кандай? Коздукпу? Же арчыганда бурап туруп арчып алабы азыр кандай? Бул азыр кооздук үчүн эле коюлган болуш керек, менин билишимче. Мурда болсо темир топчуларды жулуп, мылтыкка дүрмөт катары дагы колдонгон убактар болгон да. Эгерде адам солдат кетип атканда огу түгөнүп калса, ошо топчусун жулуп аткан моменттер болгон тарыхта. Демек, себептер көп болгон экен анда. Ооба, практичность менин билишимче көкүрөктү дагы үзүлүп калса, запаска бар да бул жакта дагычы. Ар кандай ашча запас катары моменттерде колдонсо болот. Топчулардан ууларды дагы мындай уу салган учурлар болгон, топчуларга ууну төгүп, анан уулап койгон дагы учурлар болгон. Айпери Жаныбек кызы Кара Балта шаарынан сире каршы суроо берет. 8-чи раундга келип калдык. Урматтуу билермандар, ыр түрүндөгү бир суроо экен. Каргалар учса карайлы, маргалаңдын жолунда, жыты келсе мас бололу, андалектин боюнда. Анделектей болсоң ай, сен ал жакта зар, мен мында зар. Тоту куштун баласындай, экөөбүз тең ынтызар. Каргалар учса карайлы, маргалаңдын жолуна. Искабил менен Горчаков Анжанга жол тартты дейт. Бул ырсаптар кайсы окуяны сүрөттөйт? Кетти минута. Сынган кылычпы? Тарыхтан неме экен да? Болушу мүмкүн, бирок сынган кылыч болушу мүмкүн. Анделиктер дейт. Каргалар учса Маргыланга деп атат да, Маргылан. Ошондо Маргыландагы айтып Анделик өзү да? Анделик коомдун кичинекей мындай тогу. Дагы тарыхый кайсы чыгарма бар? Тарыхый чыгармадан да бул.
бул сынган кылычтагы окуяны эле не чагылдырган го дейм. Азыр эң аягында кайсынын атын айтты? Андижанга. Карбач. Бул мына не деп атпайбы, мына каргалар утса деп атат. Бул ошол мезгилде замана агымынын акындары дегенде бар го, ошо Молда Кылыч, Молда Нияз, Тоголок Молда, ошолордун нелери да Ошол кылычта болушу мүмкүн. Ичиндеги Арстанбек Буйлашын ошо сынган кылыч. Ошо кайсы окуяда да бул сынган кылычта нелер орустар бастырып келип жана биз өзүбүздүкүлөр не болгон. Дагы башка вариант. Менин оюма биринчи ушул келди. Убакыт бүттү. Команда. Өзүм жооп берип көргөнгө аракет кылайын. Бул жерде сынган кылыч чыгармасында Кокон хандыгы тууралуу, андан кийин ошо Кокон хандыгынын тушунда орус баскынчылары келген убакытты баяндап атат. Бул ыр саптары. Жооп кабыл алынат. Бирок мына акыркы саптагы Искабил менен Горчаков Анжиянга жол тартты дегенди кандай түшүндүрүп бере аласыз? Кошумча суроо, жообуңузду кабыл алдым бирок. Искабил менен Горчаков. Искабил бул Чернаевде бул нетеги. Бул Искабил менен бул Скоблев болушу мүмкүн агай. Горчаков бул Горчаков болушу мүмкүн. Кайсы окуяны сүрөттөйт дегенде сиз эмне дедиңиз ошондо? Сынган кылычтагы окуялар деп атасыз, Сынган кылычтагы окуялар Кокон хандыгы 1876 мен туура жоопту айттым. Маргаланда Полот ханды Исхак Асан уулу тарапташтары менен дарга асып, анын сөгүн элге мындай бир бербей, карга кузунга жем болгондогу мындай бир кошок ырды чагылдырып атат. Ошол сынган Искабыл бул кадимки эле ошол Скобелев. Жооп туура негизинен, жооп туура. Сынган кылычтагы тарыхый окуя. Анан Горчаков дегенде мен Горчаков деп түшүндүм, бирок бул адъютант, демек ошол экен анда. 5-3 эсеп. Жакшы, азырынча көрсөткүч 5-3. 9-раунд. Раунд. Бизде премьерге чыккан командалардын арасында азырынча Бек Султан, Токторбай Кенжеевдин командасы бар. Бек Султан да турат бул жерде. Жахангир Кайнаров Өзбекстандан силерге каршы суроо берет. Сатилова Рыскүл, 9 класста окуйсуз, Рыскүл ушундайбы? Билерман Ордону канчанчы класстан бери көрүп келесиз? Баштапкы класстан баштап телеканалдан көргөм. Ошондо бир кыял болгон, ушул жерге мен да бир келсем деген. Азыр ошол оюм ишке ашып турат. Негизи мектебиңиздерде ушундай интеллектуалдык оюндар болуп турабы? Ооба, өтө көп болот. Жеңип эле турасыздарбы көбүнчө? Сиз бул жерден баргандан кийин дагы күчөтүшүңүз керек. Жана командалар аралык оюндарды силер да уюштуруп өткөрүшүңүз керек. Өзүңүздөр да катышышыңыздар керек. Суроого келе турган болсок, сиздер экранда суу кампасын көрүп турасыздар. Резервуар. Бул суу кампасы Германиядан Америка Кошмо Штаттарынын бир шаарына алынып келинген. Американын кайсы шаарга алып келгенин биз билбедик. Телекөрүүчү аны жазбаптыр. Ал эми Европанын кайсы шаарынан келиши мүмкүн деп атат сиздерге. Минута кетти. Гамбургерге окшоп аткан. Кимде жооп бар? Айназик айымда жооп бар. Айназик. Урматтуу Алпарчу, биз команда менен кеңешип Гамбург шаарыны берели деп чечтик. Анткени бунун түзүлүшү гамбургерди элестетет. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз мындай көп колдоносузбу ушул тамактын түрүн? Жок. Гамбургерди, Анча жокмун. Анча жебейсиз. Жебейм. Эмне себептен?
үйдө неме үйдөн тамак үйдөн тамак жейсиз, туура кыласыз. Чындыгында кызыктай суу кампа экен бул өзү. Бийиктиги канча метр экенин билбедим. Тиги эки турган сөлөкөт адамбы же адам эмеспи, аны да билбедим. Адам болушу дагы мүмкүн. Туура жооп бул Германиянын Гамбург шаарынан келген суу кампасы болчу. Азаматтар, демек 6-3 эсебинде Таттыгүл жетектеген команда бүгүнкү оюнда жеңишке жетишти. Азаматтар, куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Урматтуу алып баруучу, биз жаңы команданын оюнуна биз күбө болдук. Анан элибизде ар дайым айтат, биле күчтүү бирди, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Мына акыркы убактарда негизи эле комдо ушу билимге, ушундай оюндарга басым жасаганыбыз туура. Билим бар жерде, изденген бар жерде ком өнүгөт. Биздин жаштар китеп окуган адамдарды, билимдүү адамдарды сыйласа гана сөз келечекте ком алды карап жылабыз. Ошол сыңары бул жаштар 9 класстын окуучусу мына Рыскүл, 9 класс жаш билерман айым десек болот. Калгандары 1-курс студенттери, коллеждин студенттери баары биригип бүгүн келип отурган аябай бизди кубандырат. Мына ушундай жаңы команда келип атат, баарысы келсин. 7 жаштан баштап буюрса 70 жашка чейин изденип ордого келсе биз сүйүнөбүз. Рахмат. Рахмат. Демек, Элдияр уулу Тимур бул президенттик стипендиянын ээси экен. Куттуктайбыз. Тимур, 2024-жылы сиз президенттин колунан стипендия алган экенсиз. Таттыгүл, оюн кандай болду? Кайсы суроо жакты сиздерге? Оюн негизи мыкты деңгээлде болду. Негизи сырттан канчалык сүйлөсөң деле бул жердин өзүнүн сүрү бар, сүрдөнү болду албетте. Суроолордун ичинен бизге сынган кылыч боюнча келген суроо эң сонун суроо болду. Биз негизи тарыхыбызды билсек, ошодон өрнөк алсак, сабак алсак, алдыда жашообузду колдонсок, бул Кыргызстандын өнүгүшүнө мындан да чоң салымдарды кошот. Баардык жаштарды китеп окууга жана өзүнүн тарыхын үйрөнүүгө чакырам. Өзүбүздүн тарыхыбызды билсек, биз өнүккөн, өскөн, Сингапурдан дагы өткөн мамлекет болобуз деп ишенем. Рахмат. Айпери Жаныбек кызы жөнөткөн суроо болчу. Ушу сынган кылычтагы бир окуянын жүрүшүн ыр-саптары менен айтып бериптир. Кара Балта шаарынын тургуну. Биз куттуктайбыз бул телекөрүүчүнү. Оюндун акырын болсо биз эмне кылабыз? Адаттагыдай эле Барболдун ширингтери менен жыйынтыктайбыз. Барболдун ширингтери студияга. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Демек, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билермандордон жума сайын жекшемби күндөрү ЛТР каналынан көрүп туруңуздар. Көрүшкөнчө.